Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге ушул биздин жасалган акыркы жылдардагы изилдөөлөрүбүз жөнүндө айтып берейин дедим. Москвада Институт океанология деген бар. Россиялык академия науканын алдындагы институтта, илим изилдөө институту. Бул Институт океанология деген институт өзү дүйнөдөгү океандардын баарын изилдеп, илимий ченемде эң жакшы ачылыштарды ачып жүргөн ушундай ийгиликтүү, белгилүү институттардан болуп эсептелет. Ушул океандарды текшере турган чоң корабльдери бар, ушундай эң жогорку деңгээлдеги илим изилдөө приборлору бар да. Зам директору болуп ушу Завьялов Петр Олегович деген Россиялык академия науктун академиги. Ошол досубузга кайрылдык. Анан ал өзүнүн окумуштуулары менен келип, өзлөрүнүн приборлорун ала келип, ошо самолет менен келип, анан Ысык көлдү биринчи жолу ошо 2014-жылы изилдегенбиз. Изилдеген себеби эмнеде? Буга чейин мындай приборлор менен Ысык көлдү эч ким изилдеген эмес. Момундай касиеттүү көлүбүздү биз биринчи ушундай эме койдук да, ушул Петр Олегович досубузга ушул бүт изилдөөлөрдүн негиздеринин баарын ошо Кыргызстанга калтырыш керек. Экинчиден биз ошол изилдеген илим изилдеген негиздердин баарын тең китеп түрүндө чыгаралык деп. Анан биз мына ошол 2018-жылы ошол мен айтпадымбы 6 жолу келди. 2014, 2015, 2016-жылы, 2017-жылы, 2018-жылы, 2019-жылы келди. Жыл сайын келген каражаттардын баары ушул Институт океанология, ушу Завьялов досубуз өзү таап, өзү алып келип, биринчи 3 жылда ошол өзү таап келди. Андан кийинки жылдары биз чогуу проект түзүп, ошол проектибизди жанагы географиялык уюм бар, географическое общество Россия деген, ошого берип ал жерден грант утуп алдык. Экинчи грантты Российский фонд фундаментальных исследований деген фонд бар, ошол жерден чогуу проект жасап, ошол жерден грант утуп алып, анан ошол гранттын негизинде изилдеп атабыз. Бул жерде суроо жаралышы мүмкүн да, эмнени текшерип атасыңар Ысык көлдү деп. Анан чындап айтканда ар бир ушундай сууларды текшергенде момундай бир касиеттери болот экен да. Гидрофизические свойства деген касиети, гидрооптические свойства деп коет, гидробиологические свойства, гидрохимические свойства. Ушул суунун ар түрлүү касиеттери болот экен да. Ошолордун баарын текшерип, ушундай жыл сайын текшерип, ошону чогултуп койсо жакшы болот экен да. Себеби мына биз айтып атабыз, дүйнөдө климат өзгөрүп атат деп. Жыл өткөн сайын, климат өзгөргөн сайын ошол көлдөгү касиеттер, ушул айтылган касиеттердин баары өзгөрүп турат экен да. Анан мурунку жылкы ошол өлчөмдөрдү кийинки жылкы өлчөмдөр менен салыштырганда ошол касиеттердин баары дааны көрүнөт экен да. Анан биздин көлүбүздүн өзгөчө жагы бар экен да, себеби Северо-Азиялык материктин так ортосунда Ысык көлүбүз турат да. Эгерде картаны карасаңыздар, эң чоң материктин ортосунда, ушундай чоң кургак жердин ортосунда Ысык көл. Ысык көл өтө мындай терең көл деп эсептелет экен да. Ошо биздин ченеген боюнча 670 метр тереңдигин ченедик. Бирок ар кандай ченемдерде 700 метрден ашык деп жазылып жүрөт. Балким мурун 700 метр болсо, кийин андан дагы тайыздап эметиши мүмкүн. Бирок аны дагы азыр ченеп атабыз. Кандай ченемдер болду? Мына могу китепте жана могу слайдтардан көрсөтөйүнчү. Мисалы, могу Ысык көлүбүз болсо, Ысык көлдүн жана мен айтып аткан Евразиялык материктин так ортосунда эң терең көл. Эми кийинки слайдтарда көрсөтөлүк. Бул слайдта момундай кызыл точка болуп турган көрсөтүлүп атат. Бул болсо ошол Чолпон Атадан чоң
атайын ушундай илим изилдөөгө ылайыкталган корабль бар экен, ошол Мөлтүр деген. Ошол корабльди биз арендага алып, анан ошол кызыл точкалардын көрсөткөн ошо корабль жүргөндөн баштап кызыл точкага келгенде токтойт. Андан кийин 1-2 сааттан кийин мына экинчи точкага барып токтойт. Ар бир точкага барып токтогон сайын, мисалы биринчиден экинчи станцияга, үчүнчү станцияга барган сайын ушу жолдо дагы корабльде ушундай ар түрлүү методдордун жардамы менен, мисалы лазердин негизинде, жанагындай оптикалык негизде жана башка негиздерде корабль сүзүп баратканда дагы тынбай ушу изилдеп турат да, көлдүн суусун өзүнө насос менен тартып алып, жанагындай химиялык составын, жанагындай биологиялык составтарын, жанагындай оптикалык касиеттерин, жанагындай физикалык касиеттерин баарын ошол корабль жүрүп баратканда ченейт. Анан кызыл точкага келгенде ошол жерде көлдүн түбүнө чейин ошол ар кандай эң акыркы приборлордун эмеси менен ар бир 20 метр сайын, 50 метр сайын, 100 метр сайын ошо суунун ошол жерден алып, ар бир суунун кесилишинде кандай өзгөрүүлөр бар, кандай касиеттер бар, ошолордун баарын тең алынып, корабль токтоп турат, 1-2 саат, 3 саат кээ бирде. Жанагындай тросту салып, приборду салганда биз 668 метрге чейин приборду салдык. Ошондо мисалы 4 саат ченедик да, ошол тынбай. Себеби ар бир 50 метр сайын салып, приборду кайра чыгарып, сууну алган сайын, ошол кайра салып эметкен сайын, анан кийин ошо 668 метр жерден көлдүн түбүндөгү топурагын, жанагындай ылайын да алып, ошолор дагы өлчөп ченеп, кызыктуу эмелерге жеттик да. Мынакей могу жанагы айтып аткан ушундай корабль, Мөлтүр деген корабль экен. Бул корабльдин өзгөчөлүгү момундай крандары бар экен. Жанагындай приборлорду байлап туруп, сууга салганга, мисалы батометр деп аталат экен. Бул америкалык прибор экен. Ушул прибордун жардамы менен ошол көлдүн ар бир 50 метр, 100 метрден салган сайын ичине суу, ошо 50 метрге жеткенде өзү автоматически сууну ичине сордуруп алат дагы, анан эки жагы жабылып туруп, анан өйдө трос менен алып чыккандан кийин ошол сууну ар кандай момундай бөтөлкөлөргө куюп, андан кийин ошол корабльдин өзүндө химиялык лабораториянын негизинде ошондой эле фильтрларга анын составын соруп алып, анан биз Москвадан чоң лабораториялар бар, ошол ченемдердин баары ошо жанагындай жыйынтыктарды берип атты да. Анан бул өтө жакшы прибор экен. Андан кийинки приборубуз момундай лазерный лидер деп коет. Бул момундай корабльге орнотулган. Анан бул жерден ошол лазердин эмеси сууга тиет дагы, суудан кайра прибор өзүнө кабыл алат дагы. Анан ошо суудагы жанагындай гидрофизикалык ар кандай химиялык составтарды бул жерде компьютерге жазып турат да. Бул өзгөчө прибор, инстакенологу өзү ойлоп тапкан. Кийинки приборлор момундай гидролокатор деп коебуз. Бул дагы американын прибор экен. Бул болсо корабльге байланган. Анан корабль жүрүп баратканда ошо көлдүн түбүндөгү рельеф жана түзүлүшү да, көлдүн кандай түбүндө дөңсөлөр барбы, же жанагындай чуңкурлар барбы, ошонун баарын компьютерге жазып, ушундай жакшы прибор да. Андан бөлөк бул гидролокационный жана гидролокатор деп атабыз. Ошол көрдүңүздөр, могу компьютерге көрсөтүп турат да, корабль жүрүп баратканда, корабльда кайсы бир терең жерлер бар, кайсы бир дөңсөлөрү бар. Ошондой эле кээ бир жерлерде шаардын калдыктары бар экен. Ошолордун фундаменттери көрсөтүлгөн. Бул да өтө кызыктуу нерсе болду биз үчүн. Баарын тең компьютерге жазылган. Андан бөлөк эхолотту колдонулду. Мондай эхолот биз ошол көлдүн рельефин дагы ченегенге жардам болду. Ошол сыяктуу момундай жанагы навигационный система деп коет автоматически. Бул GLONASS деген система менен
космос менен ошо кораблдин жанагындай айтып атпайбызбы, ар бир станциялардын координатасын автоматически жазып, кийинки ченемдерди, кийинки изилдөөлөрдү ошол кораблдин өзүнө ченеп койгонго бул ушундай ГЛОНАСС деген навигациялык система өтө керек да. Кийинки, мисалы, кийинки жылы келип ошол точкада, көлдүн ошол точкасында, ошол координатасында кандай ченемдер болгондо биз салыштырганда так координатасын көрсөтүп турган ушундай прибор керек болчу, ошону биз колдондук. Анан могу жерде ошол бүт схемасынын көрсөтүлгөн да. Кораблге организовать этип, кичинекей компьютерлерге бүт ошол тынбай ошондой өлчөмдөрдүн баарын жазып турган. Эми мен айтып атпаймынбы, 14-жылдан бери бүт өлчөмдөрдүн баарын эсептесек, бир 8 миллион ошондой өлчөм болгон экен. Бул өтө көп өлчөм деп эсептелет. Эми 8 миллион өлчөмдүн баарын биз изилдеп, обработка кылып бүтө элекпиз. Бул өтө көп ченемдер деп эсептелет. Эми ошонун 10%-нен эле момундай бир 2 чоң китеп жазылды. Жана ошондой эле жанагындай дүйнөлүк Scopus деген журналдарга бир 4 статья чыкты. GPS-ин жардамы менен могу жерде бүт координатасы момундай көрсөтүлгөн да. Могу биринчи графикте ошол шамалдын багыттары секунда сайын, ар бир минута сайын, ар бир саат сайын момундай шамалдын багыттары өзгөрүп турат. Ошол абанын температурасы күндүз кандай ысыйт, түнкүсүн кандай өзгөрүү болуп атат. Булардын баары тең. Ошол өлчөнүп аткан кезде аба кандай температурада болгон, ошондой эле шамалдын ылдамдыгы кандай болгон, жана атмосфералык басым кандай болгон, бул дагы ошол жанагындай приборлордун жардамы менен көрсөтүлүп турат да. Момчанчы числодо, момчанчы саатта жанагындай өлчөм болуп атканда, абанын шамалдын багыты мындай болгон, температурасы мындай болгон, атмосферанын басымы мындай болгон, ошондой эле влажность мындай болгон деп. Себеби булардын баары тең ошол өлчөмдөргө ар түрлүү өзүнүн өзгөртүүлөрүн алып келет. Ошон үчүн булардын баары тең өтө керек да. Мына суунун тереңдиги бул жерде көрсөтүлгөн. Могу болсо суунун температурасы июнь айларында суунун температурасы где-то 18-17 градус экен. Анан кийин ошол станцияда эгерде 10 метр тереңдикте суунун температурасы 15 градуска түшөт экен. Ал эми 70 метр тереңдикте суунун температурасы ылдыйлап келип, где-то бир 6 градустун тегерегинде болуп калат экен. Андан кийинки температуралар кыскарып, көлдүн түбүндөгү температура, мисалы 670 метр тереңдикте суунун температурасы ошо 4 градустун тегерегинде болуп турат экен. Бул суунун түбүнө койгон приборлордун негизинде суунун дагы багыттары өзгөрүп турат. Кээ бирде оңго, кээ бирде солго, ылдамдыгы, андан кийин температурасы, бул дагы өтө керектүү. Эми ушул нерселердин баарынын негизинде момундай бир химиялык касиеттери тартылганда, мисалы 2015-жылкы 23-27 июндардагы тартылган көлдүн үстүндөгү ар кайсы жерде ар түрлүү момундай өзгөрүп турат экен да. Чыгыш жагында шелочность аябай аз, ал эми орто ченинде ошо шелочность аябай көбүрөөк. Бул дагы өтө кызыктуу нерселер. Могу жерде болсо неорганический кремний деп коебуз, ошонун ушул заттын көлдөгү ушундай ар түрлүү жерлериндеги кээ бир жерде мына могу жерде өтө көп, бул жерде дагы көбүрөөк графасында көрүнүп турат. Ал эми чыгыш жагындагы түптүн суусу куйган жерде жана жыргалаң суусунун куйулган жерлеринде өтө эле аз. Бул жерде көбүрөөк, бул жерде азыраак болуп атканы ушу көлдүн ар түрлүү үстүндө ар түрлүү ушундай көрүнүштөр байкалып атат да. Бул да өтө кызыктуу нерсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул биздин Ысык көл боюнча изилдөөбүздүн биринчи бөлүгү деп эсептейм. Кийинки бөлүгүндө биз ушул Ысык көл боюнча болгон изилдөөлөрдү улантабыз. Жакшы калыңыздар.